Assalamu алейкум багбандар. 2019 жылы бул алма тигилип уланган. Биринчи жолу Багастыруу Кыргызстан деген каналды ачканда ушул алманы тартып киргизгенбиз. Бир жылда кантип 2 жашка көчөттү чоңойтса болот деген. Туугандар, мына ушул көчөттү 2021 мөмөгө киргизгенбиз. 3 жылдан бери мөмө алып атабыз десек болот. Былтыркы жылы 2 челек мөмө алганбыз. Алма алганбыз. 3 жылдан бери берип атат. Быйылгы мөмөсү мынакей. Мыналардын бардыгы гүл. Муну кандай кылганбыз? Башында улаганбыз, бийик штамптуу. Биринчи уланган жер ушул жерден. Мына пенсировка жасалган биринчи жылдагы жасалган жерлер. Андан кийин бир карча өскөндөн кийин мына жерден жасалган. Көрүнүп турабы сиздерге? Тегерекче болуп көрүнүп турат мынакей. Андан кийин бул жерде жасалган. Бир жылда 2-3 жолудан пенсировка жасап турганбыз. Пенсировка дегенибиз учуна чымчып үзүп коюп атканбыз да. Мынакей. Мына ушул шакекчилер мына ушул алманын үзүлгөнүнөн кабар берет. Мына тегеректен бүт бардыгы мына жерден үзүлгөн. Мынакей билинип турат шакекчеси. Мына шакекче билинип турат. Бул жерден шак чыккан кийин чашка формасында. Бийик өсүүчү алманын дагы мөмөгө 2 жылда отургузуп койсо болот. Кантип? Кайрып байлоо менен, пенсировка жасоо менен, кербовка жасоо менен көчөттү мөмөгө киргизип койсо болот. Мына ушул албай аткан шакты мисалыга градусын ийип мөмөгө киргизип койсо болот. Же болбосо муну май, июнь, август айларында өсүп аткан моментте мына ушул учунан пенсировка жасалат, үзүлөт. Ошондо мөмөгө отурат туугандар. Эгер сиздерге көрүнсө, мынакей мына жерде шакекче турат. Мына ушул кичинекей бутактарына чейин пенсировка жасалган. Абалы ушундай. 24-жылда уже 3 жылдан бери мөмө берип атат. Быйыл дагы мөмөсү жакшы экен. Мөмөгө кирген алма өтө катуу өсүүдөн калат. Сиздерге кеңешим, эгер бийик өсүүчү алма тиккен болсоңуздар, аны эч качан орусча айтканда жестко, катуу бутабаңыздар. Ашып кетсе 10% гана бутагын алыңыздар, болбосо анчалык бутабаңыздар. Мөмөгө тез кириш үчүн сөзсүз буташ керек деген сөз туура эмес. Кайра бутабай койсоңуз, тезирээк мөмөгө кириши мүмкүн. Мына ушул чашка формадагы алманы 2009 улаганбыз. 3 жылда мөмөгө киргизип койдук. Толук мөмөгө отургузуп койсо болот. Бардык көчөттү жанагы методдор менен отургузса болот.